14 күнү Кыргыз Улуттук университетинин Ордо борборунда Ордо оюну боюнча мелдештер орун алды. Бул турнирди Өмүргазы Улуу Маметтин жаркын элесине арнап уюштурушкан. Белгилей кетсек, аталган турнир 22-жылдан бери балдарынын туугандарынын демилгеси менен өтүп келе жатат жана Кыргыз Улуттук оюндарынын дирекциясынын колдоосуна алынган. Туугандар, мынакей ушул Мамет абабыздын республикалык 4-чү турнирине аман-эсен кош келипсиздер. Баарыңыздарды аман-эсен келишиңиздер менен өзүмдүн жүрөгүмдөн куттуктайм. Мамет акенин баягы кыргызда сөз бар. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деп. Мамет бабабыз менен үзөңгүлөш жүргөн теңиштер турасыңар, агалары турасыңар, балдары турат. Ушул оюнубуз өнүксүн, өссүн деп канчадан бери чуркап жүрөбүз. Ушул тилегибиз ишке ашып, Мамет акабыз ушул төл башы болуп ушул республикалык турнирге кирип атат. Ушул төл башы болуп кирген үчүн да бир кол чаап койсок жакшы болот деп. Өмүргазы Улуу Мамет Ордо оюну боюнча бир нече рет колхоздун кызыктыруучу сыйлыктарына ээ болгон. Айрыкча райондук, облустук жана республикалык деңгээлдеги Ордо оюну өткөрүлгөн мелдештерде байгелүү 1-2 орундарга ээ болуп, мыкты чертмекчи, мыкты кадамакчы деп таанылып, мактоо грамоталар жана медалдар менен бир нече рет сыйланган. Бала кезинен ушул чүкө оюндарына абдан кызыкчу. Анан кийин өзү эс тартып чоңое баштаганда Союз жаңы тарап, ушу Ордо оюнуна эч ким көңүл бура элек мезгил болчу. Анан өзү жаңы айылы кичинекей эле чакан айыл. Ошол чакан айылдагы өзүнүн тең туштарын, жакшы саналаштарын уюштуруп алып, Ордо оюндарын өткөрүп жүрүштү. Анан Ордо оюну ошол учурда айыл ичинде эле ойнолуп жүрдү. Анан кийин райондо, облустук деңгээлде ойлоно баштады. Ошол биздин жаңы айылынан чыккан оюнчулар райондук мелдештерде, облустук мелдештерде жеңүүчүлөрдөн болуп, кийин республикалык деңгээлдеги турнирлерге катышып, бир нече жолу байгелүү орундарды, 1-орунду ээлеген учурлар болду. Биздин энебиз ошол Өмүргазы Улуу Мамет абалак оюну боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону, мастери наамдарын алган. Анан жаш кезинде эле көзү өтүп кетти. Өзүнүн уул кыздары, бир туугандары демилге кылып, ошол бир тууганыбыз, атабыз Өмүргазы Улуу Маметтин атындагы республикалык турнирлерди өткөрүп туралы деп уюштуруп, ошол республикалык спорт комитети, маданият министрлиги ушул демилгени колдоого алып, акыркы 2-3 жылдардан бери республикалык деңгээлде турнир өткөрүлүп келатат. Айта кетсек, 1986-жылы Кыргыз СССРнин улуттук оюндарынын 13-чү спартакиадасында 1-орунду, 88-жылы 14-чү спартакиадасында 2-орунду, 89-жылы 15-чү спартакиадасында 1-орунду, 91-жылы Ат башы райондук мелдеште 3-орунду, 92-жылы Нарын облустук спартакиадасында 1-орунду жана ошол эле жылы өткөн Кыргыз Республикасынын чемпионатында 1-орунду ээлеген. Жөнүндө айтып берсем, бул деген абалак Ордо деген ийисине келтирип, Ордо оюнунун ийисине келтирип, абдан маанилүү кылып, жакшы ийисине келтирип иштелген да оюнучу жүрүшү. Анан чүкө жөнүндө эми бул деген кыргыздарда деген Ордо оюну деген чүкө оюндары бул кыргыз оюнунун канча спорт түрү болсо улуттук, ошонун төрөсү болуп саналат экен да. Спорттук оюндардын төрөсү болуп саналат экен. Себеби дегенде бул жаш бала төрөлгөндө эле ошо бешиктен чүкө ойноп баштайт экен. Бешикке 2 чүкө илинет экен. Анан ошо 2 чүкө менен мисалы оң колу менен чүкөнү кармап ойной баштайт экен бала. Ошондо оң жак денеси өрчүп, мээден өйдө ошо оң жагы өрчүй баштайт экен. Анан жалаяк менен оң колун таңып, сол колун менен ойнотчу экен илгери ата-бабалар. Анан сол жагы өрчүчү экен. Ошондо бизден ошо жанагындай спортсмендер 2 жагы менен бирдей иштеген балдар чыкчу экен. Баатырлар ошондо 2 оң кол менен кандай иштесе, сол кол менен да ошондо иштеген жөндөмдүүлүк алчу экен. Анан калыстыкты дагы абдан өзү калыстыкка да тарбияланат ал киши. Бир нерсени чечкенде да калыс, маанилүү нерселерди жакшы чечип берет да.
спорт жагынан да ошо абдан дене мүчөсү келишимдүү болот ушуга. Чүкөнүн мааниси ошол үчүн тиги чүкөнү чүкө оюндарын ошо Кыргыздын спорт оюндарынын төрөсү деп ошондон алып келген экен ата бабалар. Мелдеш Кыргыз улуттук оюндар дирекциясы тарабынан колдоого алынып, байге фонду үчүн 100 000 сом бөлүнүп берилген. Турнирдин башкы максаты ордо оюну боюнча Кыргызстанга салымы чоң Өмүргазы уулу Мамет атабызды эскерип Куран окутуу жана жаштарга ордо оюнун кенен жайылтуу. Ушу Өмүргазы уулу Мамет аксакалыбыз ордо оюнунда ойноп, абалак ордо боюнча ойноп, өзүнчө бул иши өтүп кетип, мунун экинчи жолку турнирин өткүзүп атабыз ушу мамлекет тарабынан. Ушуну республикалык деңгээлде өткүзүп атат. Биздин дирекция тарабынан, улуттук оюндар боюнча дирекциясы тарабынан байге фонду коюлган 100 000 сом. Ошол азыр ушул аркада 15 команда келип азыр оюн жүрүп атат. Ордо оюну бул көбүнчө Кыргыз жана Борбор Азия элдеринде белгилүү болгон салттык оюн. Анын негизги максаты оюнчулар стратегиялык ой жүгүртүүсү менен ордо же аянтчаларды ээлеп, каршы тарапты жеңүү. Оюнчулар жеңишке жетүү үчүн согуштагыдай стратегия керек экенин белгилешкен. Командалык эсепте биринчи орунду Нарын облусу, экинчи орунду Жумгал району, ал эми үчүнчү катарга Чүй облусу жайгашкан. Бул оюн 2026 жылы өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кире элек, бирок көргөзмө оюн катары болору белгилүү болгон. Назгүл Уланбекова, Желил Өмүралиев, ОТРК Спорт.